Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрөрмандар. Биз Казакстандын Астана шаарындабыз. Албетте, бүгүнкү берүүбүздө да Пирамида телеканалында атайын биздин каарман Молдошев Асылбек мырза эфирде болмокчу. Авангард стиль. Надежность, качество, комфорт. Авангард стиль, когда выбор очевиден. Soğuğuna da göndük, ısığına da göndük. Bular торговый менеджерлер. Ошондой эле мына өрүктөр дагы көлдүн өрүктөрү. Кыргызстаныбыз өнүгүп өнсө дейбиз. Кыргызстаныбызга кайтып барсак дейбиз. Ушул чек арадан өткөндө кадимкидей жүрөгүмдө бир башкача сезим болот. Молдошев Асылбек Анарбекович 1976 жылы Жалал-Абад облусунун Аксы районуна караштуу Кызыл Туу айылында төрөлгөн. 1994-2000 жылдары Кыргыз Улуттук университетинин филология факультетинде билим алган. Иш жолун 1995 жылы Чүй Баяны гезитинде штаттан тышкаркы кабарчылыктан баштаган. 1997 жылы Пресса маалымат борборунун жооптуу редактору. 1998 жылы Байтик Баатыр гезитинде жооптуу редактор. 1998-2000 жылдары Эркин Тоо гезитинин коммерциялык багытындагы кабарчысы болгон. Ошол эле жылдары Кыргыз Туусу гезитинин коммерциялык багыттагы кабарчысы кызматын аркалаган. 2002 жылы Эл Куту коомдук саясий гезитинин кабарчысы болуп эмгектенген. Кашка тамандар аттуу санжыра китебинин автору. 2010 жылдан бери Казакстандын Астана шаарында жеке ишкерлик менен алектенип келет. Assalamu alaikum. Саламатсыздар. Жакшы турасыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшы. Рахмат. Биз дагы ошо сиздерге конокко келдик. Бул жагыңыздар аябай суук, аябай кийинип алып келдик. Сиздер üşüбөйт экенсиздер. Эми биз көнүп калдык. Бир аз жыл болду ушул жерде тиричилик кылганыбызга көнүп калдык. Суугуна да көндүк, ысыгына да көндүк. Биздин ушул жерде жумуш орнубуз, ушул жерде офис. Бул жерде торговый отдел жайгашкан, ичинде чоң офис. Ошол офистин бир кабинетин занимать этебиз. Азыр кирип көрөбүз да. Бардык жумуштун эң негизги орчундуу бөлүгү ушул жерде ишке ашырылат десек болот. Эртең менен келишип, ушул жерден ар кимиз өзүнүн тапшырмаларын алып, эмне сатуу керек экенин, эмне кылуу керек экенин начальник отдел продаж айтып берет. Анан булар болсо ошол менен районго барып, магазиндер менен иштешип, сатып келишет. Жылы революциядан кийин Казакстан Республикасынын Восточный областында Семейде менин бир досум иштейт эле, ошол досум чакырып калды, ошол жака келели жүрүңүз деп. Анан ошол досумдун чакыруусу менен Семей калаасына келип, ошол жерден 2014 чейин Семейде иштедим. Ал жерден тажрыйба топтодук, башка кылдык. Анан 2014 жылдан бери ушул Астанадамын. Жеке ишкерлик менен алектенебиз. Сода сатык компаниясы, Тоо Асаба кызы. Ушул жерде Тоо Асаба деген компаниясы беле? Тоо Асаба. Бул жерде бул компанияны негиздеген киши өзүбүздүн ошол Аксылык Жылгындын колуну Марат Мамадалиев. Азыркы учурда Бишкекте турат. Анан ошондон бери ушул жерде жеке ишкерлик менен алектенебиз. Бул жерде ар биринде пландары бар. Бир күндө канча сатыш керек. Мисалы үчүн Чыңгыз, Айчүрөк эмелер мына биринчи күнү 40+5 бул конфетке коюлган болчу, Мекси деген. Биринчи күнү Чыңгыз 40+5 45, Айчүрөк 25, 2, 3, 5000, 14, 5000 булар премиялары, ушундай сатууларды, пландарды күндө жазып отурушат.
бүгін азыр жаңыдан жазып қойышат. Кечинде келгенде ушул жерден жазып эсептешет. Ким канча сатты, ошого байланыштуу кай бирлерине премиальный премия каралган. Мисалы үчүн 20 коробка мекси сатса 5000 теңге сыйлык алышат. Жалпысынан Астана шаары боюнча 3200-3500 магазин бар. Алардын так анык активдүү иштеп жаткандары 3000ден ашат. Ошол 3000 магазинден биз где-то 2500 магазин менен активдүү иштешебиз. Все, ребята, задача всем ясна. Выполняйте планы, которые поставлены. Всем желаю хороших продаж, чтобы все пошли в магазин с позитивами. Хороших продаж тебе. До свидания. Биздин компаниянын склады элеватордун территориясында жайгашкан. Ошол элеваторга тиешелүү кампа. Бул кампаны биз ижарага алып турабыз. Бул фрешбум Казакстандын производствосу, Казакстан чыгарып өндүрүлөт, бирок түрктөр. Сарагаш деген жерде түрктөр өндүрөт. Бул сагыздар. Жанагы жаш балдар, окуучуларга атайын арналган сагыздар. Кыргызстандын биогоруту. Ушул Кыргызстандан келет. Биз бул жердеги бул компаниянын өнөктөшүбүз. Атайын. Эң кызыгы бул компоттордун. Мунугу банкасы казактарда өндүрүлөт. Суу да казактыкы, бирок ичиндеги кайналысы Кыргызстандыкы. Ошондой эле мына өрүктөр дагы көлдүн өрүктөрү. Кыргызстандын өрүктөрүн алып келип, ушундай компот кылып, Казакстан өндүрүп, анан кийин калкка тартуулайбыз. Складда логистика ишинде толук Кыргызстандын кыргыз жигиттери иштейт. Жакшы. Ушул үйдүн 8-этажында турабыз. Бул менин үй бүлөм. Менин жубайым Зейнеп. Мен экинчи кызым Айчүрөк. Оолум, чоң оолум Алтынбек. Эң кичинекейбиз Бакай. Көкүрөк күчүк Бакай хан. Ушул эмеде Астанада туруп атканыбызга Кудай буйрса 8 жыл болду. 8 жылдан бери ушул жердебиз. Бөлөгөлдө мунун баары бир аз туз азыраак тамактай десек болот. Жашоо канча жакшы болсо дагы өз элиң, өз жериңе жеткитпейт экен. Өз элиңде кенен сүйлөйсүң. Өз элиңде эмне кааласаң ошону кыласың. Кайда барсаң ошондо барасың. Өз элиңде туугандарың бар, өз элиңде жакындарың бар. Көңүлүң чөксө барып бөлүшө турган, кайрыла турган дос, жолдошторуң бар. Кубанычта кубанычыңды тең бөлүшө турган урук тууган, бир туугандарың, керек болсо атаң, энең тирүү болсо, булардын баары жаныңда болот. Ошондон алып караганда баары бир өзүбүздүн кыргыз жерине жете турган жер жок. Кыргызстаныбызга кааларыбыз көп жакшылык. Өнсүн дейбиз. Кыргызстаныбызда билимдүү жаштар көбөйсүн дейбиз. Акылдуу жаштар көбөйсүн дейбиз. Кудай Кыргызстаныбызга карыларга ыйман берсин, жаштарга өмүр берсин дегендей, карыларыбызга ыйман берип, жаштарыбызга өмүр берип, өзүңүз айткандай азыр мына жаштар мурдагыдан акылдуу, интернетте отуруп, көп жаңылыктарды интернеттен тез табышып, өзүнүн акылы тез өрчүп, биз жашыбызда билбеген
Биз жашыбызда ойлонбогон нерселерди азыр булар жасап үстүндө иштеп атышат. Азыркы жаштар Кудай кааласа биздин Кыргызстанды өнүктүрө турган жаштар деп ойлойм. Эми Кудайдан бир тилегим бар, ошол жаштарга ушунчалык билимине, ушунчалык бир жетишкендиктерине Кудай ыйман кошсун деп. Ар кандай акылды ыйман бекемдейт экен, ар кандай билимди ыйман бир калыпта жакшылыкка буруп, жакшы жолдорду алып жүрө алат экен. Ошон үчүн Кудай ыйман берип, азыркы өнүп аткан, окуп аткан, өсүп аткан жаштарыбыздын ыйманы менен акылы бирдей мындай чиркелишип, ушу жакшылыктарга жетелеп, жакшылыктарга жетели дейбиз. Ажообуздун ойлогон ою, көздөгөн максаттары нукура болушун, Кудай ошондой нукура сезимдерди берип, акылына бир нукуралыкты берип, ошол ойлогон ою, сүйлөгөн сөзү, кылган иши дал келип, Кыргызстаныбызда баягы жаман деген сөздөрдөн алыстап, жакшыга көчсөк деп тилек кыламын. Жакшыны дагы жаман дей берсе жаман болот. Жаманды жакшы десе жакшырат. Биз дагы мамлекетибизди жалаң жакшы жагын карап, жакшы деп, жана ошону эле анын жаман жагын аңдып, кемчилигин карабастан, өзүбүз колубуздан келсе, акылыбыз жетсе, сунушубузду берип, колубуздан келген жакшы иштерибизди кылып, биздин ар бир кыргыздын жеке мамлекетке кошкон эң чоң салымы, менин оюмча, бир үй бүлөнү бүтүн кармап, ошол үй бүлөгө ээлик кылып толук, ошол үй бүлөнү камсыздап, курсагын камсыздап, кийимин камсыздап, жана ошол үй бүлөдө жаралган жакшы, жагымдуу, керек болсо чоң сүйүүдөн жаралган балдарды жакшы тарбиялап өстүрүү ар бир кыргыздын Кыргызстан үчүн кошкон чоң салымы деп эсептеймин да. Мына ошол салымды баарыбыз кошконго кудуретибиз жетет. Мына ошон үчүн мен ар бир кыргызга кааларым ушул: кагылайын кыргыздарым. Кыргызстандын жаманын карай бербей, үйүбүздө ар бирибиз жакшы жарды таба билип, жана ошол жар менен жакшы мамиледе боло билип, ошол жарыбыздын экөөбүздүн ортобуздан жаралган балдарды татыктуу тарбия берип, Кудайды таанытып, ыйманын бекемдеп, жана ошол ыйманына күч бере турган билимге суу караганга аракет кылсак деп. Мына биздин эң чоң мамлекетке кошкон салымыбыз ушул болмок деп эсептеймин. Кагылайын кыргыздарым, аман болгула, жетишкендиктериңер көп болсун. Биз да кыргызбыз, кыргыздын бир кулунубуз. Алыста жүрсөк да жүрөгүбүз сиздер менен, оюбуз да сиздер менен, көңүлүбүз да сиздер менен. Сиздерге жеткенде, мамлекеттик чек арадан өткөндө мен өзүмдүн кыргыз экениме ушунчалык ишенгеним, ушул чек арадан өткөндө кадимкидей жүрөгүмдө бир башкача сезим болот. Ал менин Кыргызстанымга болгон, Кыргызстаныма келдим деген, Кыргызстаным бул меники, бул менин Кыргызстаным деген сезим. Ушул сезимдин өтө жогору экенин баалай билип, баарыбыз Кыргызстан үчүн кызмат кылалы. Асылбек баке, сизге чоң ыраазычылык ушул биздин долбоорго катышып, бизге маек куруп бергениңиз үчүн. Анан биздин долбоордун атынан кичинекей белектерибиз бар, кабыл алып коюңуз. Рахмат сиздерге. Башыңыз аман болсун деп. Анан бул болсо биздин Авангард Стиль өнүктөш компаниябыздын атынан таттуулар. Рахмат.